Ош шаарындагы номер 4 медициналык клиникасында мыйзамсыз акча чогултуу фактысы аныкталды. Медициналык борбордун жетекчиси мында келген бейтаптарга жасалма тоскоолдуктарды жаратып, системалуу түрдө акча алып турган. Мындан улам ага кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери уланууда. Жашыруун тасмада көрүнүп тургандай, медициналык борбордун жетекчиси кызматтык креслосун акча жыйноочу булакка айландырган. Улуттук коопсуздук комитети тараткан маалыматта медициналык борбордун жетекчиси жасалма тоскоолдуктарды жаратып, бейтаптардан опузалап акча талап кылып келгени айтылат. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Жеринде бейтапканага кайрылган жарандардан коррупциялык элементтер байкалбайбы деп суроо узаттык. Буга көпчүлүк оң жооп узатышты. Жок, мен биринчи жолу келип атам, азыр кире элекмин даже врачка. Жок, андай нерсе укпадым. Мен анда-санда келип эле сахарга, андай давленияга учуптумун да ошо көрүнүп кетем. Андайларын байкабайм. Себеби башка жактан көрүнүп келип, бияктан толку көрүнүп, дары жаздырып алам да мен. Андай жок. Канча жолу келдиңиз? Мен көп эле турам бул жерде. Эки кызым ушул жерде төрөдүм. Жок, акча алышпайт. Менден алышпады, жок. Үй бүлөлүк дарыгерлер борбору акча менен кармалган окуя 3 ай мурда болгонун, учурда борборго жаңы жетекчи дайындалганын билдиришти. Ош шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда коррупциянын алдын алуу максатында видео көзөмөл орнотулган. Ошондой эле жетекчилерди ротациялоо иши пландалууда. Жылдын башынан бери жанагы антикоррупция деп буга биз алдын алып жүргөнбүз, жанагындай милдеттемелерди алганбыз ар бир сотрудниктерден. Башчыларынан баштап санитаркага чейин милдеттеме алганбыз, коррупцияга каршымын, неме албайм депчи, пара албайм деп ар бирөөсүнөн алганбыз. Андан тышкары баягы чогулуштар өткөн протокол. Анан өзүңүздөр байкагандай камераларды орнотконбуз, жанагы касса чектерди баягы төлөй турган терминалдарды орноттук, ушу коррупцияны алдын алган деп. Бирок буга карабастан жанагы кыргыздардан макал айтканда 5 манжа бирдей эмес экен, арасында болот экен. Эми бул эле Кудайдын алдында өздөрү жооп берет. Бирок эми бул окуя боюнча бул мекемеден 4 кызматкерибиз өз каалоосу менен арыз жазып кетишкен. Ошол кеткен 3 ай болду. Үй бүлөлүк медициналык борборлордогу жемкорлук фактыларынын катталышын мындагы айлык маянанын аздыгына байланыштыргандар дагы бар. Учурда үй бүлөлүк дарыгерлердин орточо айлыгы бир штаттык бирдикте 8598 сомду түзөт. Ал эми башка медициналык мекемелерде иштегендердин маянасы 50%га чейин көбөйтүлгөнү расмий кабарланган. Мисалы, ошол эле учурда үй бүлөлүк дарыгердин айлык маянасы 16 000. Ал эми ошол баягы категория, жогорку категориядагы дарыгер болсоңуз 22 000, 23 000 айлык алсак болот. Ал эми акушер-гинеколог ошо жогорку категориясы менен биригип 16 000, 17 000ден тегерегинде айлык алып калат да. Мисалы, мен шаардын энеликти коргоо боюнча координатор болсом дагы, мен үй бүлөлүк муктаждыгыма карата азыр ушул күндө мен үй бүлөлүк дарыгер эле болуп иштеп келатам. Ушундай маселе бар. Анан жада калса 22 000, 23 000 айлыкка деле бир үй бүлөнү кармай албайт да. Мен болуп туруп пенсия жашындагымын. Өлкөдө 49 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, 17 көз карандысыз үй бүлөлүк топтор бар. Кыргызстанга 3000 үй бүлөлүк дарыгер керек. Азыр 2000ден бир аз көбүрөөк адис иштейт. Учурда тармакка кайрадан министр болуп дайындалган Алымкадыр Бейшеналиев өз реформасын жасап келет. Роза Ахматжан кызы, Шахрух Иминджанов, Ош ТВ.